إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Алла Тааланың райымы, берекесі, тыныштығы жаған болсын. Бардығызға маалым болғандай, жақын арада мінекей ораза Рамазан айында оразаны қармадық. Андан кейін мына 6 күндік нәфил оразаны да қармап отқандар бар. Алла Таала Рамазан айында оразаны қармаған оразаларымызды тұтқан нәфил оразаларымызды, оз аштыруларымызды айтор барын қабыл қылған болсын. Әйткені пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам хадис бар, кімде-кім Рамазан айын толық қармап бүтіп, андан кейін 6 күнді ерчитіп қармаса, жыл бойы ораза қармағанға тете деп. Болғаны кейбір адамдарда көп сұрамжылау жүріп отпай ба? Егерде қаза оразалар болса, анан ошону қармаса, нәфилдағы қаза өкөнөттен құтылау деп. Ова құтылат болғаны Рамазан айын толықтап бүткөндөн. Әйткені хадисте айтып атат, Рамазан айындағы оразаны қармап бүткөндөн деп. Демек ошол 30 күндү жос айдын жаңырышына жараша 29 күндү толук кармап бүткөндөн кийин балким сиз былтыркы же мурдагы жылкы казаларыңыз болушу мүмкүн. Ошолорду кармасаңыз дагы, нафил дагы, казадан дагы экөөнөттөн кутула бересиз. Болгону жана кайталап айтканда бир шарт негизинде Рамазан айында 30 күндү толук кармашыңыз керек. Бүгүн сиздерге сөз кылып бере турган темабыз улуулардан учкай кептеп, улуу муундагы аалымдардын ошол эле учурда биздин ата-бабалардын сөздөрүнөн бир аз сөз кылып айтып бермекчибиз. Алла Таала Куранда мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва лақад каррамна бани Адама. Биз чынында адам баласын урматтуу кылып, улуу кылып жараттык, калган махлукаттарга караганда. Калган Алла Таала жараткан жан-жаныбарларга караганда, жансыз болсун, жаны болсун айырмасы жок. Бардыгынан Алла Таала бизди эмне кылды? Улуу кылып жаратты. Эмнеси менен десе, Курандын тафсирлеринде келип атат. Биз бөлөк жаныбарлардан айырмаланып, эки бутубуз менен түз басабыз. Эки колубуз менен керегинче ирети менен тамактанабыз. Жана беркиндей жаныбарлар, мындай чыкканда адам эмес, башка жаныбарлар төрт аяктап басып атат. Чийки болобу, бышкан болобу айырмасы жок, аралаштырып жей берет. Ал эми биз чийки тамак жебейбиз. Бардыгын адал арам керек болсо ажыратып, колду чайкамайынча чай ичпейбиз. Тамак ичип бүткөндөн кийин колду чайкайбыз. Айтор көп жагынан биз айбанаттарга караганда бизди Алла Таала эмне кылыптыр? Ушул жагынан өйдө кылган. Анан эң соңунда Алла Таала кулк мүнөзүбүз аркылуу да бизди эмне кылат? Өйдө урматтуу, сыйлуу кылып жараткан. Ибн Араби деген аалым өткөн. Мунун ата теги түрк элдеринен болот, араб эмес. Ушул кишинин керемет сөзү бар экен. Мен истахаффа бил улама захабат ахиратуху. Кимде-ким аалымдарды жеңил санаса, акырети күйөт. Ва мен истахаффа бил умара захабат дуньяху. Ал эми ким башчыларды жеңил санаса, дүйнөсү күйөт, дүйнөсү кетет. Ва мен истахаффа бил ихван захабат муруатуху. Ал эми кимде-ким бир туугандарды жеңил санаса, адамгерчилиги кетет деп. Демек, чечмелей айта турган болсок, аалымдарды эч качан биз жамандабашыбыз керек. Бизге чейин ислам дини кандай сонун таза жеткирилген болсо, диники муунга дагы эч нерсесинде кыянат кылбай, сак саламат өткөрүп беришибиз керек. Ага мисал келтире турган болсок, биз ислам динин карманууга жаңыдан багыт, жаңыдан бир эреженин да кереги жок. Биздин улуу муундагы аталарыбыз, тетиги Жусуп Баласагы, Махмуд Кашкари, Имам Фараби, Имам Бухари, Имам Муслимге окшогон чоң аалымдарыбыз өткөн. Имам Сараксы, Имам Казыхан өзгөндөн чыккан. Сиражидин Алоши, Бадул Амал, Акида китебин жазган, Кудайга ишеним деген китепти жазган, чакан китеп. Бадул Амали деген китеп бар. Ушул китептин автору Оштон чыккан Сиражидин Алоши, Оштук Сиражидин деген. Ушуга окшогон залкар аалымдарыбыз өткөн. Ошолордун башын аттап биз эч жакты ээрчебей эле коюшубуз керек. Анткени дайым айтып келебиз, дүйнөнүн кайсы жагына барбайлы, Ханафи фикх китептеринин эң соңку, акыркы таяна турган өзөк түпкү чоң китеп бул Мабсут китеби. Анын автору каяктан? Өзгөндөн чыккан
имам сараксы ошол жерде жашап өткөн. Ошол аалымдын жазган эмгеги. Анткен себеби бул жерде сонун эреже келтирип атпайбы? Аалымдарды жеңил санаса деп. Анын айта берет. Бул мындай кыла берет. Таалим китепте келет. Адам күнөөнү жасап алуу менен, байкабастан жасап коюу менен динден чыкпайт. Тескерисинче күнөөнү жеңил санаш менен. Мындай мисал келтирүү туура эмес, бирок айла жок мисал келтиребиз. Мисалы аракты арам. Туура бул болбойт. Бирок напсимди тыя албай атпаймынбы? Алданып калып атпаймынбы азгырыкка деп ичкен болсо аны эмне дейбиз? Биз күнөөкөр мусулман дейбиз. Эмне болуп тур? Бул дандан жасалат. Өзүм билем. Мен үчүн бул адал деп ичкен болсо, Кудай сактасын, динден чыгып кетет. Ошон үчүн биз эч качан аалымдарды, ата-энелерди, бир туугандарды, мамлекет башчыларын эч качан жеңил санабашыбыз керек. Анткени себеби биздин мамлекетибиз мамлекет болуш үчүн эки этапта өткөн, азап менен болгон. Башында албетте өзүбүзчө эл болгонбуз, хандык доор сүргөн, бул жагы бир топ жерлерге чейин аралап өткөн Кокон хан бийликтерин биздин ата-бабаларыбыз эмне кылган, башчылык кылган. Ал боюнча баарыбыздын маалыматыбыз бар. Ошентсе дагы кыска Союз убагы келгенден кийинки азап тозоктордун бири, мисалы 1924-жылы биз Кара Кыргыз автономный область болгонбуз. Кайра 1936-жылы автономный Кыргыз республикасы деген республика деген атка конгонбуз 91-жылга чейин. Ошол 1936-жылы бекитилип бүткөндөн кийин 3 жыл өтпөй канчалаган аталарыбыз өлүмгө жаза менен жазаланышты. Ошолордун эмгегин биз эч качан унутпашыбыз керек. 1924-жылы Ишеналы Арабаев атабыз айтып атпайбы? 1924-жылы 7-ноябрда Эркин Тоо гезити араб тамгасы менен кыргызча жаңылыктар чыккан эмеспи? Ошол гезит ачылганда биринчи бет ачарына, биринчи жаңылыкка маалымат берген Ишеналы Арабаев атабыз болгон. Ушул кишинин керемет сөзү бар экен. Мына эми жериң да эркин, тооң да эркин, кызың дагы эркин, күнүң да эркин, жашап аткан күнүң дагы эркин. Кыргызым, ушул бактыңды бекем карма, талбай, эмгектенип, билим алып, өнүккүлө алдыга жылгыла деген сөзүн Ишеналы Арабаев атабыз айтып кеткен. Эми кийин мамлекет башчыларын жеңил санасаң дүйнөң кетет деп атпайбы? Азыр көрүп атасыздар го. Кандай гана учур болбосун, биз амирге баш ийишибиз керек. Анткени имам Бухари риваят кылган сахих хадис бар, бекемделген хадис. Өңү капкара, башы мейиге окшош бүрүшкөн болсо дагы, силерге башчы болуп шайланып калса, ошого баш ийгиле деген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадиси бар. Ошон үчүн Орто Азия, өзгөчө мына түрк элдери, Кыргыз, Өзбек, Тажик, мусулмандар, Татарстан, баягы Башкырстан баарыбыз мусулмандарбыз да. Ушулар менен ынтымакта эле жашап келгенбиз. Балким бийлик талаш, дүйнө талаш, жер талаш, суу талаш ал бул болуп келген. Бирок эч качан ишеним талаш согуш болбоптур. Мына ошондой тартиптердин баардыгын биздин устаздарыбыз, аалымдарыбыз, ата-бабаларыбыз бизге сонун кылып иреттеп салып, жол салып кетишкен. Мынакей мамлекетибиз түптөлдү, динибиз болсо ошол бойдон калтырылды, Куран сүннөттөрдү амал кылганды биздин ата-бабаларыбыз, мындайча айтканда устаздарыбыз. Устаздан шакиртке, шакирттен шакиртке жакшынакай кылып калтырып кетти. Мен ушуну эми кыянат кылбай, кийинки муунга берип жеткирип атамбы, жеткирген жокмун. Эң акыркысы мынакей Шабдан Баатыр атабыз эле 300дөй бир окуучу болгон дейт, бир маалымат боюнча. Ар бир устаздын сабак берген мугалимдердин айлыктарын берген дейт. Ошондой эмгектер өткөн да. Бүгүнкү күндө курулган окуу жайларга дагы татыктуу эмгектенип сабак берип атабызбы, берген жокпузбу? Ар бир адамдын өзүнө маалым. Экинчиден, Жалалиддин Ар-Румийдин жакшы сөзү бар экен. Иттердин достугу сөөк ташталганча деп. Ал эми кыргыз айтат, иттин дос болгону жакшы, бирок достун ит болгону жаман деп. Ошон үчүн адам болуп төрөлгөн соң, адам бойдон өтөлү деген мааниде. Андан кийин улуу муунду дайыма эскеришибиз керек. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадиси бар: "Узкуру махасина маутакум", өтүп кеткен адамдардын жакшы жактарын сөз кылгыла деп. Кемчилик кетпегиде адам периште эмес да. Сөз түрдө бир жерден кемчилик кетет. Аларды биз эмне кылабыз? Айтпайбыз. Жалаң өрнөктүү инсандардын жакшы жактарын сөз кылабыз. Эмне үчүн? Артта келаткан муун, булар жасаган эмгекти мен дагы жасайын,
булардан дагы жакшыраак жасайын деген бир шыктандыруу болсун, дем берүү болсун, күч берүү болсун деген ой тилекте. Ибнул Араби мынтип айткан экен: "Ухиббус салихин ва ласту минхум." Мен жакшы адамдарды, такыба адамдарды жакшы көрдүм. Жакшы көрөм. Ва ласту минхум, бирок мен алардын арасында жокмун дейт. Өзүн төмөн алып атат атайын. Анткени мынтип адам текеберленип, мен десе шайтан мен деп отуруп кулабады, болбосо периштелерге теге сабак берген Алла Тааланын пендеси болгон. Ушунчалык даражасы аябай бийик болгон. Ана балчык ылайдан жаралса, мен болсо оттон жаралсам, мен ушуга баш ийип сежде кылмак белем. Баш ийбем буга деп бой көтөрүп койгондуктан Алла Тааланын ырайымына эмне болду? Куулган. Ва акраху талихин. Чектен чыккан жаман адамдарды жаман көрөм. Ва ана ашарру минхум. Мен алардан дагы жаманмын дейт. Жаман адамдарды жаман көрөм, бирок мен алардан бетер жаманмын дейт. Ушунчалык адам өзүн жөнөкөй, мен жаманмын деп эле бүжүрөп жок болуп кетет эмес. Көңүлдү мындай шайтандын азгырыгына азгыртып, жаман ойлорго толтуруп албайлы деген сөз. Анткени өмүр кыска аябай. Адамдын өмүрү төрөлөт, чоңоёт, мамлекеттик окуу жайларга окуйт, же болбосо бир өнөр кесип менен алектенет. Антип жашоонун абалын түшүнгөнчө 25-30га чыгып кетет. 30га жеткенден кийин 50 жаш, 55 жашка чейин алган илимин, өнөрүн, кесибин элге берип калса берип калат экен. 55-60тан кийин адам эмне кылат? Орустар айтканда покойду каалап калат экен. Тынчтыкты. Зикир чалып коюп, койошол мага кереги жок. Тынч эле бололчу, жөн эле коелчу деп, ошентип адам өмүр өтүп кетет экен. Ошондуктан биздин мына жогоруда айткан ата-бабаларыбыз, жана Касым Тыныстанов, Ишаналы Арабаев аталарыбыз, же болбосо жанагы Жусуп Абдырахманов, же болбосо Баялиев аталарыбыз. Ушул инсандар дагы аз эле жашашкан. 40 жаштын тегерегенде 39, 40, 41, 39, 41, 50ге жетип жетпей эле баары бул дүйнөдөн узай берген. Шабдан атабыз деле 50 жаштын тегерегенде, 52 жашында эле бул дүйнөдөн узаган. Бирок жасай турган иштерин жасап кетишти колдорунан келишинче. Дагы бир сөзү. Имам Ибнул Мубарактын сөзү. Таватуул жиран ала шейин ахаббу илейя мин шахадати адлейн. Бир көөлүккө эки адилеттүү адамдын көөлүк өтүүсү кандай жакшы? Бул сонунда адилеттүү адам тууганына дагы, тааныш билишине да карабайт, таза, туура көөлүк өтөт. Биз айталы бир буюмду алганыңызга, же сатканыңызга, же ак экениңизге, же күнөөлүү экениңизге, же күнөөсүз экениңизге. Бул кандай адамга табылгысыз бир чоң табылга бир далил да. Бирок кошуналар бир нерсеге баары макулдашып, бир ойго, бир пикирге ынаным болуп, ынтымакта болуусу мен үчүн эки адилеттин көөлүккө өтүүсүнөн жакшыраак дейт. Бул деген сөз жашаган жериңде кошуналарың менен сый бол, кошуналарың менен бирдей бол деп. Кыргыз айтат го, алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деп. Анткени бат жетет, бат келет. Дагы улуулар жөнүндө сөз, жакшы сөз кылыш керек дегенге Ибнул Арабийдин дагы керемет сөзү бар экен. Ар-рахмату танзилу инда зикри салихин. Таква, Кудайдан корккон улуу адамдар жөнүндө сөз кылган кезде Алла Тааланын ырайымы түшүп турат деп. Дагы кийинки сөзүндө айтыптыр, биздин ата-бабаларыбыз өтө адептүү болгон, адепти биринчи орунга койгон. Мисалы, Имам Маликке Имам Шафини тапшырып атканда апасы эртелеп өтүп кеткен да. Имам Шафи 2 жашында жетим болуп калган. Апасы жесир калган. Апасы 7 жашында Куранды жаттатты. Мурунку сабагыбызда айтканбыз. 11 жашында Имам Маликтин Муатта китебин, хадис жыйнак китебин жаттап бүттү. Эми сен ушуну кантип амал кылыш керек, кантип өкүм чыгарыш керек, сен Имам Малик устазыңан үйрөн деген жок. Биринчи адепти үйрөн dedi. Адепти үйрөн. Жана Имам Шафинин өзүнүн сөзү бар, 11 жыл араб тилин окудум дейт, өзү араб болсо дагы. Анан биз эми 11 ай окуп алып эле, бир-эки перевод котормолордон окуп алып, элдердин башын айлантып аткан учурлар да бар. Мындан Кудай сактасын. Бир мисал айта турган болсок, Жума күнү бул майрам эмес деген коомчулук арасында соцсеттерден аябай жайылтып отушпайбы? Бул Жума күнү тескерече кайгыра турган күн. Адам алейхисалам бейиштен кубаланган, тиги бу дешип. Бул боюнча пайгамбар Мухаммад алейхисаламдын сахих хадиси бар, Имам Байхакилер риваят кылган. Бул хадис мындай: "Я ма'шарал муслимин, о мусулмандар жамааты, инна хаза яумун жа'алахуллаху идан лил муслимин." Бул ушундай күн, майрам күн.
musulmonlar uchun Alloh taolo bayram qilib qo'ydi. Fag'tasilu bul kuni juvinib kelgile. Jana tishingizni misvak bilan tozalab kelgile deb. Juma күнді майрам күн деп пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам ашық айтқан. Дағы қоғамшылық арасында жайылып жүреді, біздің ата-бабаларымыз ақылды болған, илимді болған, билимді болған. Әрқашан дуа қылғанда, бата тілегенде қолын көтеріп бата қылған. Бата қылып бүткеннен кейін бетіне сүрткен. Емне үшін Ибн Аббас радиллаху анху риwayat қылған бекемделген сахих хадис бар. Дуа қылсаңар, бата тілесеңер, қолыңардың ішіменен бата тілегіле, арт жағыменен бата тілебегіле. Бата тілеп бүткеннен кейін бетіңерге сүртіп қойғыла деген. Мына ошол хадиске біздің ата-бабалар не қылып келген? Амал қылып келішкен. Ошол жанагы мен имам Шафини айтып отпайбыз ба? Тапшырып атканда 11 жыл араб тілін үйрендім дейді. Кайра өзі араб болса дағы. Пайғамбарыбыз менен Абдуманап деген пайғамбарыбыздын бабасы менен биригет бул. Түп ата теги имам Шафинике. Ошондой араб болса дағы, пайғамбарыбызга жакын туған араб болгондо дағы. Ошол 11 жыл окудум дейт. Анан апасы жанан тапшырып, биринчи адепти үйрөн деп. Ошого Ибн Араби рахматуллахи алейх митип айткан экен. Эмне деп айткан? Кадал адабу ан якуна сулусайит дини. Мен адеп. Диндин 3тен 2си болуп калса деп ойлор элем дейт. Айткен себеби бүт нерседе адеп болмоюнча кыйын экен. Аалым болосузбу, кары болосузбу, бири билөөнүн күйөө баласы болосузбу, бири билөөнүн атасы болосузбу, бири билөөнүн баласы болосузбу, бир ай жашап аткан эл арасында кошуна болосузбу? Айтор адепти болсок, Кудай таалам бизге бүт нерсени мындайча райымы менен жанагы кечирим сыпаттарын Алла тааланын райымына биз ээ болот экенбиз. Анткени дайыма адеп жанада адеп. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга да вахий түшкөндө эмне болгон? Баарыбызга белгилүү. Айтат го Абу Бакр радиллаху анхуну сүрөттөйт го. Сүрөттөп айтканда капкара чачтуу, аппак кийинген, тизени тизеге тийгизип алып, жаш баладай болуп пайгамбар эмне кылып отурган. Тизени тизеге тийгизип. Ошол жерден анан кийин ыйман, ихсан жөнүндө айтып атпайбы? Ошон үчүн биринчи орунда адеп турат. Эң соңунда айткан экен, киллатул калам фи ма ла я'нихи. Кереги жок нерселерге сөз сүйлөбөстөн сөздүн аз болгону жакшы деп. Мынау жашыбыз 40-45ке жеткенге чейин аз сүйлөп көп иш кылган жакшы экен мына жигиттерге өзгөчө, эркектерге. Ал соцсеттерде айтышып аткан, кыйкырышып аткан, жамандашып аткан ушак негизи бул жакшы эмес. Буга да бир окуя бар. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам учурунда Абу Я'ла, имам Баззар, имам Абу Я'лалар риwayat кылган хикая. Ушул хикая ушундай, сөзүм ушу менен жыйынтыктайын. Күн ысык болуп, өкө ушунчалык жаны чип кетчүдөй болгон абалда алсырап кыйналып калышат. Анан пайгамбарыбызга киши жөнөтчүт. Биз оозубузду ача берсек болобу бүгүн? Аябай кыйналып кеттик деп. Анан пайгамбарыбызга келет, пайгамбарыбыз өкөнүн кебетесин карап айтат: "Идиш берип койгулачы, өкөтөн куссун" дейт. Анан идишти берет, ооздорун толтура кусат. Бирөөсүнүн оозунан жалаң кан чыгат, бирөөнүн оозунан жалаң эт чыгат. Анан айтат: "Эмне үчүн мындай болду?" десе, өкөтөн ушактап, элдин баарын ушактагандыктан ушундай нерсе менен Алла таала жазалады. Бул деген сөз пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга мужиза, керемет катары берилген. Андыктан ушак айтуу негизи бул сүннөт эмес, мустахаб эмес, бул арам шарият боюнча. Эч качан ушакчылык бул болбойт. Көзүбүз менен көрүп калсак, өзүнө барып эскертип оңдоп коет экенбиз. Ошондуктан жанагы биздин мондай дини өзгөчө мына Орто Азия элинде ислами дини билим бересизби, араб тилин бересизби, шарият илимин бересизби же үйрөнөсүзбү? Айтор эч кандай тоскоолдук жок. Каалашыңарча үйрөнгүлө, каалашыңарча билим алгыла деген шартта жашап атабыз. Алла таала баардыгыбыздын өмүрлөрүбүздү узун кылсын, ден соолуктарыбызды бекем кылсын, туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Дайыма элдин, жердин, диндин келечек муунун кызматында бололу. Ушак айтканга эмес, ойлонгонго дагы убактыбыз калбасын. Артта келаткан муундарга үлгүлүү инсан болуп, бул дүйнөдөн о дүйнөгө узаганда дагы атаң көрү дагы жашаса болмок экен. Бул адам кандай жакшы адам эле дей тургандай, Азирет Умар айткандай, жакшы инсан бойдон өтүүгө Алла таала ар бирибизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.